Сен ойлоруң менен жашооңду толугу менен өзгөртө аласың десем ишенесиңби? Же бул жөн эле мотивациялык сөздөр деп ойлойсуңбу? Көп адамдар өзгөргүсү келет, бирок эмнеге ошол эле жерде калып калат? Эмне үчүн? Бүгүн биз Джо Диспензанын эң кызыктуу идеяларын карайбыз. Балким бул видеодон кийин сен өзүңдү башкача карай баштайсың. Джо Диспензаны кыскача тааныштырып кетсем, бул адамдын мээсин, аң сезимин жана өзгөрүү темасын изилдеген нейробиолог, автор. Анын тарыхы өтө кызык. Ал жол кырсыгына кабылып, омурткалары өтө жабыркаган жана операциясыз баспайсың деп врачтар диагноз коюшканда, ал күнүгө 4-5 сааттан медитация жасап атып, ошол омурткаларын операциясыз айыктырып басып кеткен экен да. Ошодон кийин ал менин чынында жашоону өзгөртө аларына көзү жетип, ошол нерсени тереңинен изилдей баштаган. Биринчи инсайт. Ойлор бул сигнал. Диспензанын айтымында ар бир ой бул электрдик сигнал сыяктуу. Сен ойлогон сайын мээң активдешет. Бул жөн эле философия эмес. Мээ чындап сигнал берет. Мисалы үчүн, сен дайыма айтасың: менде болбойт, мен чарчадым, мен жетишсизмин деп ойлойсуң. Бул ойлор кайталанган сайын мээ аны норма деп кабыл алат. Натыйжада сен аракет кылсаң да эч нерсеге жетпейсиң, анткени эмоцияларың ошону денеңе таркатып жатат. Эми тескерисин карап көр. Эгерде сен мен үйрөнүп атам, менде баары сонун болот деп ойлой баштасаң, башында жасалма сезилет, өзүң ишенбейсиң. Бирок убакыт өткөн сайын мээ жаңы байланыштарды түзөт. Башкача айтканда, сенин ойлоруң сенин багытыңды аныктайт. Экинчи инсайт. Мээ ошого көнүп калат. Көпчүлүк адамдар жаңы жашоону каалайт, бирок эски адат менен жашай берет. Диспензанын айтымында, мээ кайталанган нерселерге көнүп калат. Күн сайын бир эле сценарий. Эртең менен телефон карайсың, кечке стресс болосуз, кечинде болсо чарчап каласыз. Бул жөн эле күн эмес, бул программалашкан нерсе да. Сен өзүң да байкабай каласың, бирок сен автомат режимде жашайсың. Мисалы үчүн, машина айдаганда билесиз, кайсы жерди басыш керек, каяка буруш керек, бул нерсени ар бир секунд сайын ойлонбостон колу бутуң өзү жасай берет. Ошол сыяктуу биздин жашообуздагы автоматташтырылып калган мээбизге. Бир нерсени баштагыңыз келет, бирок эртең баштайм дейсиз. Баштасаңыз дагы 1-2 күндөн кийин аны таштап салып, кайра эле мурунку жашоого түшө бересиз. Анткени мээге ошол мурунку автоматташтырылган нерсени кылуу оңой болот да. Өзгөрүү үчүн сен ошол циклды бузушуң керек. Мээни иштетип кыйнашың керек. Кичине нерседен башташ керек. Мисалы үчүн, эртең менен башкача баштаңыз. Таңкы медитацияларды кылыңыз. Телефонду кармабай эле койсоңуз болот. Кармасаңыз дагы жакшы информацияларды угуш үчүн гана кармаңыз. Жаңы нерселерди кылып баштаңыз. Үчүнчү инсайт. Эмоциялар бул күч. Бул жерде эң кызыктуу жер башталат. Диспензанын айтымында, ой жөн эле ойлоп коюу жетишсиз. Сен аны сезишиң керек. Мисалы үчүн, сиз үй алам дедиңиз. Үй алгандан кийин сиздин үйүңүзгө коноктор келет. Конокторду чакырып, эмне тамак берип атасыз? Ошол тамактардын жыттарына чейин сезиңиз. Кухняңызда ашпозчулар тамак жасап жатат. Аларды сезиңиз. Конокторуңуз сизге тост айтып атат. Аларды эмоция менен эстеңиз, сүйүнүңүз, жан дүйнөңүз менен. Ошол нерсе иштейт экен да. Сыртынан мен жасайм дейсиз, бирок ичиңизден болсо менде болбойт десеңиз, анда бул дене ошол ичиңиздеги эмоцияны гана угат. Ошондуктан ал айтат, келечекти азыр эле сез дейт да. Келечекте боло турган нерсени мен келечекте сезем эмес, азыр сезсеңиз, ошол нерсе орундалат жашооңузда. Жеңилдик болгонун элестетиңиз. Кубаныч, ыраазычылык айтыңыз. Шүгүр кылсаң көбөйтөм деп Аллах Таалам да айткан да. Ошол үчүн биз дайыма Аллах Таалама ыраазычылык айтып жүрүшүбүз керек. Жөн эле айтып койбостон, өтө чын жүрөктөн айтышыбыз керек. Төртүнчү инсайт. Азыркы учур. Көпчүлүк адамдар эки жерде жашайт. Өткөн чакта жана келечекте. Эмнеге андай болду деп өткөндө эстейсиз, эмне болот экен деп
келечекти эстейсиз. Эч ким ушул тапта жашабайт экен да. Бирок Диспензанын айтымында өзгөрүү азыркы учурда гана болот экен. Эгерде сен азыр тынч, ишенимдүү, аң сезимдүү болсоң, бул сенин эртеңки жашооңо түз таасир берет. Ошондуктан ал медитацияны сунуштайт. Медитация деген ойлорду токтотуу эмес, ойлорду байкайсыз. Эмнени ойлоп атасыз? Ошол ойлор сиздин жашооңузга кандай таасир берет? Ошолорду аныктайсыз. Жана ошол ойлоруңузду жакшы жака өзгөртө аласыз. Сен өзүңдү сыртыңдан карай баштайсың. 5-инчи инсайт. Өзүңдү кайра программалоо. Эң негизги идея ушул. Сен өзүңдү өзгөртө аласың, бирок бул бир күндө болбойт. 3 нерсе керек. Биринчиси жаңы ой, экинчиси жаңы эмоция, ал эми үчүнчүсү кайталоо. Күн сайын ошол нерсени кайталашыңыз керек. Мисалы, спорт баштайм дейсиз, 2 күн кылып токтотуп койсоңуз, бул нормалдуу, анткени эски программа күчтүү болуп эсептелет. Эгерде сиз токтотпосоңуз, анда жаңысы орноп баштайт. Көбүнчөсү айтылат, 21 күндө ошол биздин адаттарыбыз, өзүбүздү кыйнап 21 күн кылсак, ошол мээге сиңип, жаңы нейрон байланыштары пайда болуп, биз жашообузга ошол нерсени толугу менен киргизип, автоматташтыра алат экенбиз. Бул компьютердеги программа сыяктуу эле болуп эсептелет. Ал эми жыйынтык чыгара кетсек, Джо Диспензанын бардык идеяларын толук далилденген эмес, бирок бир нерсе анык. Сенин ойлоруң жана адаттарың жашооңо таасир этет. Ошондуктан өзүңдөн сура. Мен күн сайын эмнени ойлонуп жатам? Бул мени кайда алып барат? Балким сенин жаңы жашооң жөн эле жаңы ойлордон башталат. Каналга каттала кетиңиз, ушул сыяктуу мотивация берүүчү, жаңы ойлорду мээңизге салуучу кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз.